Башты бергенден кейін башты алар тиги оңтүстүккө алып кеткен жөнүндө естип алар орустар барган. Кыргыздар ошол жерден эле тиги төрөгелдин ошотуп кайра келе беришкен да. Анан кызыксыз жок болгон эми башта апарат иши да жок болчу. Мен оюмда булчу. Анан орустар алып барган анан кийин эми бул жерде бир окуяны айтып коеюн. Илгери эле айтчу эле. Мен кете элечүмүн казактарга айтчумун. Андай эле кыйынсыңар. Кенесарынын башын эмне таппайсыңар? Дегем ошондой бир сөз уккам да. Эл башы дейби эмне дейт? Ошол Назарбаев. Бул бир кезегинде Бангага барган окшойт. Ошондой сөз бар. Бангага барган окшойт да. Эми тигилердин сөзү да. Мен милисиямын да. Полковник милиция, Казакстандын полковниктери менен эс алып отурабыз. Сөзү баягы түшүнүп калдым мен чын айтып аткан. Айтачу Бангага барганда Банга айткан экен. Сен абдан бактылуусуң. Сен аябай кыйын жашайсың. Кыйын болосуң. Сага бир эле нерсе тоскоолдук кылышы мүмкүн. Эгерде сен адилетти кылып тиги бир хандын башы жок силерде. Ал денеси менен жатат, башы жок. Ошонун башын тагып берсең саган түбөлүк. Бүттү дейт, сен турмушуң бар аткос кетет дейт да. Казактын акыркы ханы деп. Билбейм, мен укканды айтып атам да, тияктан азыр эми тоштук эс мен ошону айтып атам да. Анан кийин ошондой болгон окшойт да, мисалы силер ойда мен Кудай өзү кечирсин, тегилердикин айтып атам да, менин өзүмдүн сөзүм эмес. Анан Назарбаев мисалы үчүн айтса таппай келе коюшу мүмкүн. Аны жөн эле таап койбойт беле. Туурабы? Аяктан кунсткамерадан кантип жогорот эле мисалы үчүн. Туурабы? Эбак эле мамлекеттин атынан эзилдеткен жок да. Муну частный эле журналисттер, кызыккандар эзилдеп атат. Бул эмне деген сөз түшүнүп? Бул значит атайын жогорку жактан жасалганда, катып койгонда башты деп ойлойм да. Ошондой бул бир нече жолу болгон да, бир нече жолу. Жанагы токтоп койну. Суроо жаралат да. Жанагы башты сураганчы мисалы. Назарбаев бир нече жолу Путинге жолугуп сүйлөшүп, ошо башты сураганы телевидениеден көрсөтүлдү да. Могу акыркы кызматтан кетерге 1 жыл 6 ай калганда да сурады. 2018-19га жакын. Берди да, биз карап атабыз, таппай атабыз деп эле баягы расмий жок кылды, берген жок да. Анда бир себеби бар да. Анан дагы бир нерсе да, ушу Сандырачы аксакалдар менен ушундай сүйлөшүп калган да, жана бир суроо туулат дебедим да. Көп кишилер айтып атат да, кыргыз казактын ханы болсо көтө. Анан ханды көрсө жанагындай ырайым кылып өлбөй калат. Анан бирок хандын башын кантип кесип алып берсин. Башы ошол эле жерде болсо керек, башка эле аскердин башын берип койсо керек. Деген дагы эме болот да, баягы орустардын сөзүнөн кутулуш үчүн дейт да. Анан бул интернетке чыкканда Кенесары хандын башы деп, бирок эч кандай эти жок, жөн эле баш сөөгү деп анан Омскде, бир жерде Москвада, бир жерде Питерде деп анан ошол боюнча дайыны жок, дайыны чыккан. Жок, биз мындай сүйлөшөбүз. Бизге баягы мындай ой жүгүрүүтүн кереги жок, мындайчы. Орус менен тамашалаш болбойт. Ал орустун да душманы болчу, ал кыргызга да душмандык кылды. Анан эмне бул Кенесарынын башы кыргызга эмне керек эле? Катып койгондой. Керек эле. Ал өзү дагы душман чогултуп атпайбы орусту? Сен мени алдап койдуң. Жанагы сөз бекер кыргыздар да ошондой да ойлойбуз, караңгы деп. Кыргыздар айтып атат. Макул тиги баш сөөгүн жанагы казанга кайнаттык, этинен ажыраттык. Анан муну ким таанат деп атпайбы? Ошондо айтып атпайбы? Жанагы эри печати, анан мылтыгын апарып берсе эле тааныйт деп атпайбы? Чындыгында мен билгенде мылтыгы менен апарган. Печатинен эмес. Ал көргөзмөдө көрсөтүлгөн, бул мына тарыхчылар сиз билесиз да. О тиги Кенесарынын кылычы, чапаны, жана эр-сер буюмдары бул жана орустардын көргөзмөсүндө тарыхый көрсөтүлгөн, бул факт бул. Мен ошону айтып атам сага, Шакайбек. Бул кыргыз келиси эмес, ал айтты да, муну үлгү айтат. Кенесарынын эси, Кенесарынын мылтыгы. Мөөнө апарганда, булар точно апарган. Жоксо кыргыздар эмне кылмак эле алдапчы, алдап Кенесарынын башын эмне айтып атпайбы? Ал Коконго апарып 10 күн илип коюшкан кыргыз. Эмнеге деп айтат? Бул айтып атпайбы Коконго барып? Коконго ортодо белен каша болот. Каша болот. Андай болгон эмес. Биз өзүбүз тарыхты жакшы билбейбиз да. Муну үчүн анализдеп, жылын сүрүштүрүш керек, караш керек. Андай болгон эмес. Аны тиги алып анан Кенесарынын башын кыргызга, Кенесары өлдү деп кыргыздын айылын кыдырган дейт. Окуганда убакыт канча деп, сасып кетпейт. Жанагы шайырга эми жерден орус айтып атпайбы? Мен тактаган ушу. Орус айтып, а почему? Горчаков айтып, а почему ушуну отрезали депчи. Мына ушул жанагы сөз. Жана башын кескенден султандын катындары келип, катындары аялдар келип
Öyle bir olup başlandı. Bütün kırıp salmadı. Ondan gel kulak muzun kesip vergen. Ayağım ne kıladı? Muzdu. Cenabı kanını içken dağı. Çındı böyle. Çındığında. Көксөм сууду дейт. Көксөм сууду депчи. Кыргызда ушундай. Барда бул кыргыз казакта деле бар. Баягы кошумча кыргыз кызы көп согушта агасын жолдон казактан муздап салган да. Анан баягы иниси кыргыздар жыйнап барып айылга кол салып калып айтпасам ушундай да. Же экөө беттешип казактар беттешкенде анан кууп барып баягы муздаган кишини кармайт да. Кыргыздарчы. Кыз айтат, инисине айтат, агамда отурган ушул деп турган муздап жүрүшөт да. Эми чындык да бул. Анан калган казактардын баары чөбөлөт отуруп койгон муздайм депчи. Кыргыздарчы ачуусу келгенде. Бирок муздаган бул казак. Калгандарына муздаш керек да. Анан жанагы келип анан канды ууртап, иниси чайытпай болду. Көксөм канды. Мен көксөм канды агамды өлтүрдүм, калгандарын коё келди. Коёп жүргөн. Ошондой эле жанагы аял көксөм канды деген ошолдон да жанагы кан ичип жүрген чындык. Бул чындык. Жанагы эмчи ушуну отрезать деген сөз еще раз доказывает, что жана мен айткан чын. Санжырадагычы кулак мурдун кесип жиберген. Аялдар башка эмне болот? Кулак мурдун кесип жиберген үчүн алып барышканда. Кулак мурдун кесип жиберген чындык. Чайырга салып барганы бул чындык. Эч качан биз эт жеген эмеспиз адамдын этин. Эч качан биз башын куйкалаган эмеспиз. Туурабы? Эми бул жерде айтып атат. Норузбайды булар согуштан өлтүрүп коюп атат. Мен чындыкты айтайын. Абазак туганда. Норузбай да бир ай жашайт. Калп айтпасам, бир ай агайыны биринин көрбөй жашап, чеч албай отурду. Эмне кылабыз? Биринчи төрөгөлдү бошотуп алыш керек. Айла жок, жанагындай иште жасаш керек болот, төрөгөлдү барыш керек болот. Анан ошондо казактар бираз саташтырып атат. Бул Норузбай өтө найзакер болгон, баатыр болгон, өзү аркычырай болгон менен ошо байланып жаткан. Эми өлтүргүлө деп келгенде калп айтсам биринчи Норузбайды өлтүрөт. Норузбайдычы, анан Кенесарыга келет. Анан Норузбай байланып жаткан экен ошондо. Анан байланып жатканда аял келет. Кылыч кармап аял келет. Эми кайсы аял экени айтылбайт, солто деп атат да. Солтодон келген аял, жанашыган аял келет дейт да, аны чап деген экен. Анан келип баягы аял все-таки чапканда бул ийинин бир колун ийинин кыя чабат да. Ошондон башын мүнтүрө ушундай болгон. Ушул баягы кыя чабат да, мен билбейм деп көрдүм. Но кыя чабат да, бунун баарын айтып атат, баягы илгери мен изилдегенде. Анан ошондо Норузбай айтқан, "Абу, мен өлтүрчү эркек жокпу кыргызда" деген экен. Анан жаны кашайып кеткен жанагы жандагы кылыч бала коюп кыргыз башын кесип чапканда. Бул ушундай деп айтылат. Туурабы? Биринчи муну Кенесарыны чапкан эмес, Норузбайды чапкан. И то ийинин шыл чапкан да баягы. Өзүң айтып берсиң мынтип койгон деп. Билбейм, чапканда ошо Норузбай. А бирок Норузбайдын айтып коюш керек, актыкта расмий Санжыр айтып аткандай. Норузбайды айткан, "Сени кое берсек тынч кетесиңби" деп. Анан кыргыздар Норузбай, "О, кыргыздар, туура кыласыңар. Мен баатыр болсом ушинтип байланып жаткандан көрө силерде кыргыз менен казактын ортосун чабышып жатып өлгөнүм артык" дейт. Монтип байланып жаткычайсың, ай, бугай. Оңолбойт экен, башын кескен ошол. Бир жолу сурап койгон да. Биз башын кесип анан этин жеген эмеспиз. Айтып атпайм. Кыргыз казакта болбогон нерсе. Токтотуш керек. Билбегенде эле бул жырап айтып атат. Баягы кошулуп элечи. Бир 10 кете болуп калат. Мен кол астында где-то 170 Санжыр китеп бар. Казак кыргыздык кетебиз башың айланат да, кайсынысы чын депчи. Ар кайсы варианттар бар да. Бирок тактап келгенде ушундай болуп атат, чыгып атат да. Чындыгында бул окуяны башына апарып берсеңер төлөгөлдү да бошотуп аласыңар. Орустанда сыйын аласыңар деген Сыпатай менен Рүстөм өзүлөрү чыгарган. Өзүлөрү айткан. Жоксо булар бир ай кармап жатты, эмне кыларын билбей. Агер онан Сыпатайдын жашыгын келип айтат. Сыпатай менен Рүстөм да ошо тиги Кенесары Норузбайдын баягы хандыгына, бийлигине ичи чыккан эмес да. Жактырган эмес деген кеп да. Булар ушундай бар да. Тиги эми чын-чынына келгенде тиги орто жүзүн эле хан болгон да. А булар улуу жүз да. Улуу жүз деген эми кыйын да, баары бир. Ошондуктан алар да жактырган эмес да. Анан бул формально эле Кенесарыны улуу жүздүн ханы кылып койушканда эми хан келди деп элечи. Атакалар деле бийликке келгиси келет да. Алар тааныган Бул жерде айтарыбыз, бул Кенесары Норузбайдын Бапайдын карындашы. Бапай
Ilgari Бапай деген ханышада болгон казак. Бопой. Бапай деп ошончо бекер ат коюлган эмес Бапай депчи. Илгери казак хандарынын аялдарынын бирөө белгилүү хан Бапай деген болгон. Адам аялчы. Бул Бапайдагы өзү кайра тартпаган тың кыз экен да. Жакшы эле жаман караны кармап барып өлтүрүп атпайбы эле. Ордон көргөн да жаман кара жатканынчы. Жаман кара батырчы. Жатканын көрүп анан келип айтып атпайбы. Агатай дейт, бирдеме дейт. Öldürmüştü deydi. Öyle öldürme. Bu bizden düşman. Geçen aslında jatıp berip Batır'ı tuyun diyordu aslında. Desene bultuğunda Bapay çıkıp ketken de. Ösümde kılan degende. Ana bultuğundan çıkıp ketken de olsa öldürmüş gelgen emez. Biroq Bapay'dan bir emesi var. Bu Jigitiz degende Kırgız Kazak'ты kıdırgan. Kıdırıp geldi. Eralı Batır'da görgen eken kalpet basam. Jaman kara Batır'da gördü. Moğolda görgen eken. Bapay mı? Bapay görgen eken. Biroq nedir şerden bir söz var. Jaman karаны жактырып койгон экен. Бапайчы. Жаман караны жактырып койгон менен бирок айтыптыр. Батыр бирок аялга мээрини жок экен деп. Айтканда чыккан эмес. Эми ушул айтып коюш керек. Кыргыздын санжырасына айтылат. Ушунчалык кылгандан кийин ормон айтты. Качкан жоону катын алат. Жарадар болсо да келесиңер, өлтүрбөсүңөр. Ким өлтүрсө, баягы мен жазалайм дейт. Качкан жоону катын алат. Болду казак качты. Өлтүрбөй алып келгиле. Kança el kırıldı. Eski başlıklar var mı Kazak'ta? Gelin. Olanman satıka koyuyoruz dedi. O şeydi bana vuruştu. Öldürgen toktadı. Olsa kança bir şey üçüncü günden kırıp attı. Toktadı. Tışlıkbayga jana siz jana Bapay Bopay jönündө айтып атпайсызбы жана? Кыргыздын батырларын көргөн. Эми ал жана мен көп окуп угуп жүргөн вариант боюнча кошумча да. Ал жана Кенесары Норузбай бир туугандары кыргызды чабабыз дегенде Бұл Бапай өзінің кичине касиети бар, адамга сынчылыгы бар, кыйын кыз экен да. Ана бул кыргызды түндүктү түрө кыдырып атпайбы? Ана жана баатырларды айтып атат, жаман караны көрүп атат, Эралыны көрүп атат, бир 5-6 баатырбы ушундай жолбош чапкан баатырлар бар экен, тигилер бар экен. Жана сиз айткан, кыргызга катылба, мен түш көрдүм аямын. Чачым саамайым күйүп кетти. Катылба десип айтат да агасыначы. Эскертип, болбой коет атпайбы? Бұл нәрсені қазақтар тақыр айтқысы келбейді да, бұл бар да не? Бар да. Бұл мен ұзақтыққан жел айтады. Біраз Наурызбайда біраз ынана түшкен, бірақ Кенесарының қатты сөзіне қайра сөзін аптасып келгенде чабыш керек депші. Бұл шында әмемде күйіп кеткен дейді. Самайым күйіп кетті дейді. Шын әді білет бә үшін. Еме баяғы қазақ туғандарға да айтып қойш керек. Ормон шындығын ақылдылық қылды. Қатты өсіп кетті да. Күшке салып өтпейлі. Апкелді бияқ. Моретин бар сатыкка коём дейт. Жарадар эмне болот, түрү турса бар сатыкка коём дейт. Мана ошондо Бапай келет. Жана өйдөлдү сөздөр ушеден кетет да. Кыргыздарчы. Өйдөлдү Бапай келет менимче Нурбек. Бул санжырадан айтып берейин. Көп таңгак төөлөр көп аттардан жүктөп келаткан экен. Ал сезген экен да. Бир баягы не деп коет, дайым берип куткарып кетейин, түрүү болсо куткарып кетейин деп ойлоп келаткан экен. Аял өзүнүн ою менен келет да. Кунтулуп куткарып кетейинби деген ой менен келаткан экен да. Анан жолдон келип эле сурай берген экен. Сурай берип аягында анан бул сөз ормонго жетет. Бапай келет депчи. Ошондо калыгулдар баары бирге чогулуп, баары Бапай келет деп күтүп отурушкан да. Бирок келатканда эле бул ат менен чабып жеткен. Бапай келет депчи. Жеткенде бул жерде ушундай айтылат. Мен ушуга чейин териштире элекмин. Биз айтып атабыз, Кенесарынын сөзү табылбаган эмес деп. Булар келатып, ыйлап келатып, сурап келет, агатайым ким эле кайда болуп каза болсо, кыргыздар тетиги деп мүзөсүн көрсөтүп берет. Анан булар өкүрүп барышат ушунда. Өкүрүп барганда кыргыздар бая салт кылып, бая суу куйушат. Бул эми санжырада айтылат да. Азыр ойлонуп атам да. Токмактын майдоо деп айтылат го. Эми ал айтылган менен сөөлүп табылган жок да. Тилерди санжырда айтып атпайбы, анан барып өкүрүп түшкөндө анан кыргыздын салты менен баягы суу куюп, колуна суу куюп берет. Суу бергенен анан Бапай айтып атпайбы, эми ушу кыргыздын салты эмесин алганда калган алып кеттилер. Бул жүк эменин баарын алгыла. Агалар бөлгөн экен. Эми калган казактарды куткарып алайын деп анан кетет ормонго. Анан ошондо ормон
бапай жақындап қалған екен. Мына келеді, келіп қалды деген сөз шыққанда, Қалығұл ұлы да. Қалығұл бай ұлы. Олия. Сотқа музей мүт шығайын енді келіп келеді, бапайшы. Өкі ешін өзінің жолы құрады да, бапай кешілі құрып, қазасы қызы осы да бақыш. Мектеп қайра жүгініп артқа шығып кеткен Қалығұл ұшын именіп кеткен айтқан өте. Айланайын қарындаш. Кеші осындай жолыңлы өт алдыға деді. Кейбет. Осындай сөз болған екен да. Бапай илап болар болды деп қалған қазақтар шығарып кетеді. Осындай орман жентір айтқанда сатыққа қоям, шығарып келеді. Ана баяғы ап келгенде сатығын беріп көпшілік шығарып кетті. Анан кейін қалған шығарып кеткен екен да. Үшінтіп айтылады да. Бірінші жаңа ап келгенімен шығарып кеткен дейді да. Жаңа келген аскерлердің жағынан қайрайлап жүреді. Ағам өлгеннен кейін емнеге үмітейсіз. Уқтым бір осы қалған қазақты қолтында ап келген екен да. Анан сонда сөз шыққанда, баяғы қырғызда сөз шыққан, тайып отыр. Қырғыз қазақ дос болсын, бапайды алып алсын, орман шошып кеткен дейді. Ой қой, депші. Түншіне сайып салады дегендей ой еткен екен да, өч алады дегендей. Бірақ бапайдың қанша шамшар бычағы бар екен. Баяғы қартылған екен, бар екен. Аян кеше шепкен ішінде екен да, көрінген емес. Кейін байқағандар айтты, шамшар бычақ бар, депші. Мен білемін, еркеден де қартып жүрші емес бір аялдар. Соғыс жүрі да, көрсетші емес, бірақ бычақ бар болшы. Барында емес, кейін аялдарда бар болшы. Бапай өшентіп келіп, онан кеткенде айтқан екен. Şu андай қырғыз қазақ айлар қойып барылар. Емнеге чабышты екен деп жаман қайғырып кеткен дейді. Қырғызына ол сөзінде бар. Мына қазақ тұрғанда бұл просто сіздерге қосымша да. Үшін біліп алсаңар, бізге мындай бір шындықты жақындатамыз. Бар өзі жынды емес бізге өз ата тегізделе баяғы мақтап жақтап. Біз болғандай бұл айталычы. Бұл үйге көткен заман. Ал заман ошондай болды. Эми біз ошолон арбағын сыйлап жоқ дегенде бір тура сөз айтып қоядычы. Біз ғана ошоны айтып атабыз. Мына бапайдың қылған азаматтығы, ердігі ошондан болды да. Қырғыздар жақсы эле аракет кылды. Жанагы сөздөр тура. Сен айтып атпайсың, тасмаға тартып алып, қыз салып берсе қарабай. Дейді да, тасмада тартып атасыңар. Өкөнү құшақташты көрсетіп атасыңар. Көрүшкөн емес өкө. Еш жерде көрүшкөн емес. Анан биринчи ыйлабай қарап тұр дейді, Наурызбай. Мен тасманы көрдім да. Тартып тұр. Бірінші Кенесарының башынан да ыйлаған жоқ дейді. Екіншінің башынан дейді. Бізде алады көрсеткен емес. Көрген ешкім көрген емес. Көрсеткен емес. Үшін тарта жүрген болмайды. Бұл жаңағы сіз şu айтқан маалыматтарыңызға қосымша да, бұл жаңағы 15 мың деп атабыз, 20 мың деп атпайсыз бе? Ошонун баарын үстөн менен сыпатай өзүнө тиешелүү колду алып кетти. Анан жанагы казактардын үшү кетип, жанагындай ормон опузанын айламалынан. Анан өздөрү кача турган жанагындай кептердин баары тарады. Анан эмнеден көп улам өлдү? Баары эле кыргыздар кырып салган эмес да. Бул жол билбегендиктен түн ичинде качып барат, мыканын сазына чөгүп өлгөн казактардын саны көп болгон да. Муну эч ким айткысы келбейт. Жол билбегендиктен ошо сазга чөгүп өлгөндөр да көп болгон. Мына булар деген 47-нчи согушта Нурбек мыкандын салгычы өзүнчө болгон. Бул буга чейин да мыкан суусуна тыгылган. Бул Сыгатага келгенде 10 миң аскери менен келип, Кудай менен өрбөдү. 5 миң аскери менен. Бул ана бул мыкан суусуна бияктан кысканда бул сазга кысканда Кенесарыда сазга тыгылат. Аты сазга батып калганда казактарда кыйынчыларды. Тыгат улам жираги ванданар, улам жираги деп ошо менен чыгып кимде Кенесарыны чыгарып жиберишкен. Булар сазга такалган. Ал эми сен туура айттың, мен көп сөз кылбайын дедим да. Булар жол билбегендиктен жана сазга иттей тыгылып кырылып атканда ошондо күн суук экен. Апрелде. Күн суук экен. Эрте жаз. Анан жанагы колуна чыгыран бауырым жардамга дегенде эл айтып атпайбы? Аяйсың дейт. Найзанын биягы эмес, бияк учу менен митип тартып алып аттык деп атпайбы? Кыргыздагы бияк сарбаштар айтат. Ушуну тартып алып. Бирок баягы күйөөсүн өлтүргөн аялдар ушунчалык көп экен, келип эле муздап берди деп атпайбы? Бул баягы качкан жолу катын алат дегенде эле болду. Айла жолу учпай туруп калдык деп атпайбы? Кыргыздарчы. Бул болгон окуя. Жана аялдар муздап жибергенде, эми бул жерден дагы бир кыргыз казактын айылдар кое королош деп атпайбы? Куда сүйөк деп болушкан. Баягы бул күйдө болгон окуяны айтайын, көп айтылбайт. Баягы казак кыргыз сайышып атканда
Kaynatасы eкен да қазақ. Баяғы қырғыз сай өтейінше қазақтың ұрыта саяды. Ана бір қараса өзің күйеу аласың. Ана келген кейіпті күйеу аласын қырғызды алайын десе соғыс болып отырды да. Башқа қырғыз келіптің башын кесе шығады да. Қайнатасы. Қайнатасының башы тек қырғыздың көкірегіне түседі. Ана өзің қайнатасы білген ал башты алып алып осы соғыс таласынан шығып, оймен айтады. Ысығатан айтады. Мен шашаған жейді екен дейді. Апарып аяғына көрсетіп, қайнатасын қызына көрсетіп. Ана бая түне барып, екеуі барып, денесін алып кешкен да. Шығып ана соғыс біткеннен түне ана келін алып жөнейді. Келін емес, қызырчы, түнесін алып кеткен. Екінші жоқ я, мысалы үшін. Соғыс жүріп, ұшындай қырғыз қызыр екенбіз да. Мен білмеймін ал соғысты. Түн үшін тамаққа ішпейін деп десе, аяқ шығып, сен қазақ досың бияқта отырады, жақшынып депші. Ал біледі екен де, жақшынып отырып, мені құтқар. Мені шығарып кетті өтпай. Ана көрсен ана шеттен тек алып шығып кетті өтпай. Бұнда оқылар көп болған. Анткені айла жоқ, соғыс болып өтпай. Тура Ошондо осы үйүндө жашап жатты да. Ана теппей, аял айтпай, кел дейди. Ана тигип өтпөй, досум, эмне кыл дейсиң, алып чыгалы. Ана алып чыгып кеткенде көрдүң ушундай окуялар көп болгон. Айтарым ушул, анткени жанагынтип биз аны кыз салып берген эмеспиз, ачан айтайын. Ал эч кандай ырдап, анан бизге келип алып кошулалы деген эмес. Коштошуп, анан бизге кошулалы, биз коконго каршы чыгалы деп айткан эмес ал. Эч качан. Анан тышка чыгып ырдатып, элдин баары таң калып деп атпай, жокда, элене андайда өзүнүн баягы жаны кашайып турган эл жөнүндө ормондо өтүп койсоң, жанагы катын алып берейин десе. Ал мунун жеп салбай, ито тиги боз үйдү көтөрүп жүрүп кулак мурдун кесип жүрөт өлгөн. Кенесары. Канча эл өлүп кетти. Ооба. Канча эрлер өлдү. Конечно. Нурбек байке, бул жерден эми баягы тарыхый жагын айтсаңыз, мына баягытан бери Тынчтык байке аябай жакшы Санжыра боюнча аябай айтып берди, терең айтып берди, кенен айтып берди. Эми ушул айтылгандардын баягы ой жолдуй барбы? Ошо казактар кандай айтып жүрөт, биз кандай айтып жүрөбүз? Буну да орустар да жазган да. Ооба. Эми сиз баягы булактар менен иштеп, ушул боюнча изилдеп жүрөсүз. Орустар менен бекемдер. Орустар менен орустар көбүнчө ошо тарыхый булактарга таянабыз да. Анан ошол мурда көбүнчө өзүңөр билесиңер, тиги Жамгырчынов, Бегмал Жамгырчынов, ошо Ормонхан деген немесинде жазып кеткен. Андан кийин Белек Солтонов, ушулар мурда эле жазып кеткен бул жөнүндө. Бирок орустардын бул согушка жана казактар айтып атат дегениңердей, бул согушка кандай тиешеси бар, эмнеге тиешеси жок дегендер акыр неме баягы Кенесарынын баштары ушул бардыгы ушул бир кандайдыр бир убакытка чейин засекреченный материалдар катары орустардын архивинде турабы деп ойлойм да. Анан бул жерде көп нерселер туура келбей калат. Ошо Санжыра менен биз көбүнчө Санжырадан уккандарды айтабыз. Эми бул жерде ошол заманда кыргыздардын социалдык абалы, анан кайсыл хандыктар менен ошол мезгилде кырап турганы, ошол убакта кандай тарыхый окуялар болуп атканы, анан Россиянын Борбордук Азияга карата жылышы, орто жүз, кечи жүздөрдү багынтып алышы, анан кыргыздардын территориясына жакындашы, ошол көптөгөн немелердин көбү архивде жатат. Анан бул кече жакында ошо академия, Кыргыз улуттук академиясында кол жазмалар табылган. Бул Кенесарыга кайсы кыргыздын уруулары катышкан, канча болгону, себеби мына өзүңөр айтып аткандай 20 000 отборный армия менен келген. Жөн эле ополчение менен келген эмес ал. Олар Валихановда жазганбы? Спецназда, ооба. Валихановда жазганбы? Анткени Валиханов орустарга кызмат кылып ошол кезде. Анан Кенесары Норбайларга жакын тууган болот атпайбы? Ооба, жакын тууган. Анан тем более бул ошол жакта орустардын архивинен да көрүшү мүмкүн да. Анан 20 000 отборный армияны анан биздин Санжырада 5 000 ополчение жеңген депчи. Бул жерде мындай кичине мистиковка болуп калат да. Анан аны эми Ормон Опузда кылган деген бизде Санжырадагы неме менен биз түшүндүрөбүз да, кантип ошо 20 000 аскер жеңген. Эми 20 000 аскердин
жанагы силер айткандай Сулпаттай, анан Бүрүстө дагы бирөөлөр өздөрүнүн немелерин алып чыгып кеткен болсо, мүмкүн 15 000 калат да. Анда деле көп күчтө. Булар уже адамдарды өлтүрүп көңгөн спецвойска да. А берки ополчение жөнөкөй эле Кыргыздын жана патриот жигиттери да. Жөн эле кол куралдары дагы начарыраак. Анан жанагы саска тыгылып калды дегендер дагы бар. Ушул жерлерде мындай стыковкалар жакшы келбей калат да. Анан ошол убакта Бишкек чебинен жардам алганбы, Кокондон жардам келгенби, кандай? Себеби тиги Наурызбай Коконго каршы күрөшөбүз деп дагы айткан да, Ормонханга. Анан орустарга каршы күрөшөбүз дегенде, орустар жакын келип калган, Кастек бу жерде эле жакын эле келип калган. Артында эле. Ошондо орустар менен Кокон хандыгынын мамилеси, анан орустар менен Кыргыздардын мамилеси, себеби көп жанагы саякатчылар акырындап көл жакка келе баштаган. Ошол убакта Семен Чаншанский немелер көл жактарга келе баштаган. Анан Кокон ордосунда өзүнчө баягы саясий нерселер болуп тактабашып бири-бири менен. Себеби 43-жылы тиги Шералы хан келген болсо, мусулман ошол 47-50-жылга чейин ошол өзүнүн бийлигин немesi үчүн ал жерде өзүнүн интригаларын жүргүзгөн. Аталык. Анан ошондо баягы Түндүк Кыргыздардын тиги Түндүк Кыргыздарга карата ошондо өздөрүнүн жанагы бийлигинин алсызданып кетиши, анан Кыргыздардын ошол Кокон хандыгынын эмесинен чыгабыз дегени, бирок Бишкек гарнизону турган, ага чейин тиги Кенесары тиги мерке немелерди чагып алат да. Аерден ошол даткалар, кээ бир даткалар ошол Кокон хандыгынын өзүнүн эле кызматкерлери дарбазаны ачып берген. Анан күлүп атты Кенесарыга подарка кылган эң эметкенде. Мындай көп мындай немелер, табышмактуу нерселер бар да бул жерде. Анан ошону ойлойм, ошол архивдер ачылып калса, анан дагы башкача немелер чыгып калат деп ойлойм. Себеби бул полностью ачылган тема эмес. Дагы такталып битирилген. Көп мемелер бар жагдайлар. Эмне үчүн мындай болгондугу, анан келечекте ошолор ачылып калса, ойлойм ошол жаңы бул кантип неметкендери болот. Биздин макул болбогонубуз мындай болуп атпайбы? Эми ушуга чейинки деле айтылган деле оңой тарых эмес да. Ушуну казактардын тарыхчылары, баягы мындай сабаттуу адамдар көп эле билет, жакшы эле. Сопсонун билет, Истен да жакшы билет. Бирок ушундукты айткысы келбейт. 80-90 мына интернетти карасаңыз 80-90% айткысы келбейт. Айтса чындыкты баягы бетке айткан бир 10-15% чыгар. Калганы такыр бурмалап жаңы тарых кылып өздөрүнө ылайыктап ойлотпойбу? Алар өздөрүн жанагы улуу кылып көрсөткүзү келет. Анан алар жанагы мыкачылыктарын унутуп коюп жөн эле баягы Астанда келгенде дегендей кылып айтышат да. Анын канча адам менен келгени бардыгы бар да. Эч качан 500 адам менен келбегендер. Абайылданын кыргынын айтпайт, жайыл кыргынды айткысы келбейт. Анан Кенесарынын эле башын алып койдуңар кыргыздар деп эле ушул менен эле доомат кылып эле тарыхты бурмалаганга аябай баш болду. Ооба, биздин батырлардын канча өлтүргөндөрүн айтпайт да. Жөн көргөн кишинин башын бүтүн албайт да. Кылыч менен көргөн кишинин башын. Ооба. Бул жерде эмне деп кошуп коюнчу жигиттер. Бул жалпы казак айтпайт муну. Тарыхчыларчы. Бир өзүнчө бир жаңы бир баягы маалымат ачып аткансып, өзүнүн аброюн көтөрүш үчүн эле баягы өтө эле катуу баягы биз кыргыз сындап жиберди да. Өзүнө упай топтош үчүн, упай топтошот да өзүнөчү. Же болбосо мен деле казак жолдоштор бар. Кээде мындай эле таанышып сүйлөшүп калабыз. Алар мени айтып түшүндүргөндөн түшүнүп эле калышты. Айтып атам, уруш талаасы бизде болуп атат. Силер качып барган кишилер эмне деп айтат? Же биз согушуп аткан эмне деп айтабыз? Biz görgöndü aytып атпайбыз, тияк биягын калыстыгыбызды айтып атабыз, уккан сөзүбүздү айтып атабыз. Уруш талаасы Кыргызстанда болду. Силердин территорияга эч ким барган. Эч ким барган жок да. Биздин
Жанагы сен айтып атпайсың баягы бүдөңүк дегенде сазга түштү. Бул сен туура айтасың Айбек. Булар түншүнө качканда качар жолду да билген эмес. Карсайып барып эле сазга тыгылып эле кырылып жардам сурап эле бакырып аткан көп болду. Муну үчүн анткени кыргыздар делечи, бул жаңы бул чүлүк кыргыздар согушкан жок да баягы. Чүлүктү жакшы билбеген ар жак четтен келгендер өздөрү адашып калып, баягы бир кишилерге биякта чык, мындай чык, аяктан өтө албайт деп буларды башкарып жүрдү да. Кыргыздар да көп жакшы билген эмес муну үчүн. Ошон үчүн айтарым дегенде, чындык мына ушул жерде жатат. Бул жерде бирөөнү каралап аткан жерибиз жок. Бирөө биз баягы чындыкты айтып алсак, жеңилдеп калабыз да. Эми сен айтчы дегендейчи, мына биреке көпчүлүк казактар баягы мындайды колдобойт. Калп айткандычы, алар чындыкты укканда мына ушундай болду деп. Сиз туура айтасыз. Негизи муну жалпы казак айтып аткан жери жок, бирок жанагы ошо жалпы казактын башында айлантып аткан жанагындай билермандар бар да, билермандар. Жана айтып атпаймын, жазып алып биз 60 жыл атабыз эрте өлтүрүп койгон, анан өзүн жазганын далилдеш керек да алчы. Анан мен баягы казак туугандарым отурганда айтам. Сен атаңды айтчы, мен айтып берейин. Кимсиң? Уруңду айтып берейин. Деп анан отуруп анан айтып берип, өзүм түшүнүп атам да. Мисалы үчүн мен көп тамашалайм. Болгон окуя да, Бакууга барып калдык 14-жылы. 3-4 профессорлор бар экен. Сөз ушунда улам эле кайталап атам, баягы передачада айттым эле. Бул чындык, бул нанын үстүндө отурабыз, айтып коет. Тынчтык, сен шежинен жакшы эстегенсиң, бизде шежин айтпайт дейт. Анан а силер тиги Кенесарынын башын жедиңер деп. Сиз тарыхчысыз. Ушуга ишенесизби десем, эми айтып атпайбы дейт. Айтым, силерде айтпайт. Силердин баары эле айтып атпайбы дейсиңер. Өзүңөр эмне билбейсиңер? Иликтеп. Деп анан мен ошондо болгонун айтып бердим да. Ошондо сурадым мен, ошондо бир тамашалап айттым да. Ким болосуз десем, Албан деди. Мен эми ошо болгондо айтайынчы. Албандын кимисинесиз десем. Биз Кожмамбет деди, ушундай айтты. Албандын кимисинесиң деп сурап атам. Кожмамбет деген небере чөбүрөсү болуп кетет. Сиз сарыдансызбы, шыбылдансызбы? Же сүйөкулданбы, же сүйгөндүнөнбү? Же 4 шам дейт силерди. Диги Кожмамбет, Сырдыбай, Шахан, ким деп айтат? Же 8 шамбы десем, мени кайдан билесиң? Мен ошону сурап атам. Аталыктык мен ошону айтат десем, сиз жакшы эле колмо койбойбу дейт. Мен айттым, эми чындыкты мен айтып берейин. Эми угуп туруңуз деп, Албан экен өзүн айтып бердим да. Жана шыбылдан биз көп айтып атпайбы, жана кызыл бөр, коңур бөрк деп. Булар кызыл бөр, коңур бөрк эмес. Булар эки бир тууган, эгиз. Анан баягы тааныш үчүн баягы эме тип берген да, тон. Өз аты Өтөй Бетей. Казактарчы. Шыбылдын балдары Өтөй Бетей. Жана 30-жылы ачарчылыкта келген жана коңур бөрктөр, кызыл бөр. Жарымы келмеди. Бул эки Сыкөлдө основной ошо коңур бөрктөр. Алар өзүнүн кыргызча сүйлөп, кыргызбыз дейт, бирок түп аталарын жакшы билбейт. Аларчы. Булар Өтөй Бетей, мен сурайм, кызыл бөрк, коңур бөрк деп эки эгиз ал. Аты ким өзүнчө билбейт. Анан мен барганда айтып берем, казактар, бул атаңар могор экендей. Алар келгени момундай. Депчи, силер Албан болосуңар. Албан, билер Албан менен бугу бир тууган деп да жүрчү. Атаңар биле? Албан Сулан дегендер кыргыздын эле немелери. Ошентип айтып жүрүшөт. Бирок мен айтар элем, Албан Сулан деген кыргыз эмес. Бул жанагы кимди айтып атпайбы? Алсейиттин кимиси бар эмеспи? Мырзакулдун Алсейит Тынымсейит да. Туурабы? Алсейиттен ким да Бапа. Бапанын аялы Бапага таарынып кетип калганда казактарга барып турмушка чыккан дейт. Баласын эстеп кеткен. Эки баланы эстеп кеткен да. Анан бул жерде мен көп айтам да. Ошондо бир бай бар экен, ошол аты Байдыбек экен дейт. Анан ошондон Албан Сулан дулат деп атпайбы. Мен айттым, Кудай, чүрүшүп кеттиңер го билем. Байдыбек деген бул жылы 1360-жылкы киши. Асылдын көбү биздин айткан мен чындык эле айта алды. Бул эки биздин Бапанын аялы тирилген балдар 1630-жылдар. Расин абдан чоң да. Бул Албан Сулан болот деген кыргыз эле. Эме казак эле алар. Албан жанагы кимдин балдары да Жаркшактын балдары Төлөберди деп коет. Төлөбердиби? Төлөберди дейт да, Жаркшакты. Ошонун балдары Албан Сулан дулат деп. Илгери дулат тайпасы деп мурун айтчу. Кийинки эле жаралгандар да. Эми сөз ачык ушундай. Баягы биз тараптан дагы бир аз угуп койсоңор, анан бир аз байланышып, ортого бир чындыкты алып келели да. Анткени биз деле укканыбызды айтып,
жыйнаганыбызды айтып атабыз. Мен Кудайыма нам турат. Мен кошпойм да албайм ачыгын дейт. Ушуда. Анан ортого коюп мен айтканды айттым. Анан толуктап алат. Бир маалымат алып алсаңар абдан жакшы болот да. Анан чыгабыз. Ошол.